Assalamu alaikum. Ayallar üçün açılgan Jalalabaddagi spa Tunuk baniyasına barsak bolovu ayalların biri-birine kaysiz yerleri avrat деп. Негизи ayallardын ушул жалпы мончого барганы жакшы эмес. Себеби ал жакта эмне бар, камера барбы, кандай аялдар, эмнелери бар. Анан аялдарды билесиз да, аялдар өтө назик нерсе болот, оору тез жугат. Кандай аял ал жерге кирип атат, ал түшкөн бассейнге кандай аял түшүп атат, сизди массаж кылган аял кандай, Кудай билет. Ошон үчүн эгерде спа ушундай мончого барыла турган болсо, атайын мончолор бар. 2 адамдык, 3 адамдык. Таза кылынган жакшынакай мончолор бар. Атайын кишинин тамагы бар, мен Жалалабадта бар экен билбеймин. Бишкекте ошондой нерсе бар. Кичинекей мончолор бар. 4 адам, 5 адамдык. Үй бүлө менен барсаң да болот. Бир 2-3 эже сиңди карындаштар болуп барса болот. Ошол жерлер жакшы, тазаланган, суу хлорлонгон, дайын сиздерден башка эч ким түшпөйт, бейтааныш адам түшпөйт. Ошолорго барып, ошондой жерде эс алсаңыз макул. Анан жалпы мончодон сактаныңыз. Жакшы эмес. Аялдарга кийин өкүнүп каласыз. Аялдардын авраты махрамдардын жанында аялдар кандай кийинсе, аялдар менен аялдар да ошондой кийиниш керек. Аялдар өзүнүн махрам агаларынын, инилеринин, атасынын, тайкелеринин жанында кандай кийиниш керек десе, көкүрөгү, аркасы жабык болуш керек. Анан тизеден ылдый болуш керек. Колдору, чачы, мойну ачык болсо махрамдардын астында боло берет. Эми аялдар менен аялдар да ошондой болуш керек. Себеби эмне себептен аялдардын астында биз да бүт авратыбызды чечип албайбыз аялдар десе, алардын арасында жакшы аялдар бар, жаман аялдар бар. Сиздин дене мүчөңүздү башка бирөөгө сыпаттап бериши мүмкүн. Паланча кызы мынандай, палан жеринде калы бар, мындай деп берсе, эртең сиз турмушка чыккандан кийин душмандык кылып, күйөөсүнө барып, мен сенин аялың, кызың аялың менен мен жүргөнмүн десе, мен айтып берем, тигин жеринде калы бар, берине мындай, берине тырыгы бар, бери тигилген десе, анан үй бүлө ажырашып кетет. Ал тиги душмандык кылып ошентип коюшу мүмкүн. Ушундай абалдар болгон. Ошон үчүн чоочун аялдардын арасында дагы махрамдардын арасында кийинүү кандай болсо ошондой кийиниш керек. Башкача айтканда, мына кол ачык болсо макул, баш, мойун ачык болсо болду, көкүрөк, арка жабык, тизеден ылый болушу керек.